Кайнатасынан кордук көрүп, түрдүү зордук зомбулуктарга дуушар болгон келиндин окуясын сунуштайбыз. Күйөөм ичет, өзүбүз кайната, кайненемден бөлүнүп пансионатка көчүп кеткенбиз. Ал жерде бизге окшогон берин-серин түтүн жашайт. Бир жолу күйөөм аябай мас болуп келип, кошуналарга жабыштырып, катуу сапады. Ушунча бук болуп кайындарымдын үйүнө барып ыйлап, арыздансам, кайненем мени күнөөлөдү. Кайнатам болсо унчуккан жок. Мага боору ооругансып, кел эми, ыйлаба, үйгө жеткизип салайын деп машинасына отургузуп, балам менен үйгө алып барды. Үйгө киргенден кийин, келин чай койчу деп айтты. Чай коюп жатсам артымдан келип колдорумду катуу бууп, 2 жаштагы баламдын көзүнчө зордуктап салды. Ишин бүтүрүп, эч нерсе болбогондой үйүнө кетип калды. Бул иш дагы бир ирет кайталанды. Ал маалда кайненем кирип келип калып, мен аябай сабап, балам экөөбүздү кошуп эшикке кууп чыкты. Үйгө барсам ата-энеме чалып айтып коюптур. Алар да кабыл алган жок. Ошентип 3 жылдын тегереги болду. Азыр Бишкекте тигүүчү болуп иштейм. Баарын эстесем эле өлгүм келет. Сураныч, жардам бергилечи. Мен эми эмне кылам? Өз ой-пикир сунуштарыңыздарды комментарийге калтырыңыздар жана да каналга жазылганды унутпаңыздар.